Cuma namazdan keyin ehtiyatı peşim deb namaz okuşat. Uşul turabı ehtiyat peşim turabı malumat beriniz deydi. Bul balдар kebir kitaplarda ehtiyatı zuhur deb masala aytılıngan. Biroq ulamalar, mutaakhirin ulamалары, muhakkikin ulamalar okulbayt деген. Ehtiyatı peşim balдар zarılçılığı iki sebep menен çıkkan. Birinci mesele ulamalar aytkan bir yerde, bir ilde Mısır'da, şaharda bir yerde cuma bolat деген. Ekinci yerde cuma bolboyt деген. Düşünüңөрбү? Misалы халифа менен bir yerde namaz okulsa şaharda boldu. Elдин баары келип окуган, калгандар экинчи жерде окуса cuma өтпөйт деген. Bir mesele. Экинчи mesele Cuma'nın şartı табылбай калса эмне болот деген маселе келгенде, ушу эки себептен уламалар не кылган, эhtiyat пешин окулат деген сөз чыгарышкан. Бирок биринчи маселеге келгенде баары иттифак кылышып, аны жойгон. Ал кандайча бүгүнкү күндө bir эмес bir нече жерде жума окулат, баардыгы жума боло берет. Түшүнүктүбү? Азыр андай эмес, эл көбөйдү. Илгери элдин баарыны бир мешитке токтоп окушу мүмкүн эле. Азыр андай эмес. Бир эле шаарда жүздөгөн мешиттер бар. Жүздөгөн жерде жума окулат. Уламалардын баардыгы айтат, бүт баарынын жумасы болду дейт. Бул мешиттики да болду, бул да болду, бул да болду, баары болду дейт. Халифа менен окуганы, башка менен окуганы айырмасы жок азыр эми. Түшүнүктүбү? Экинчи шарт калды эми. Жуманын шарты табылып калса эмне болот деп. Муну да уламалар айтат, жуманын шарты табылса жума оку, жуманын шарты табылбаса эмне окуба? Эhtiyat зухур кереги жок дейт. Шарт табылдыбы? Сен жума оку. Шарт табылбайбы? Анда зухур оку. Түшүнүңөрбү? Эhtiyat зухур деген маселе ушундай маселе, эhtияттан алынган. Бирок уламалар айтат, буну антип ада кылган туура эмес дейт. Мунун бир себеби балдар. Мисалы биз эмне кылып атабыз? Жума күнү Cuma namazı bolбой şek болуп атат. Шарт болбогон себептүү. Мунда шек болуп атат. Зухурда шек жок. Эң кызыгы уламалар айтат, шектүү нерсени жамаат менен окуйсаңар дагы, шексиз нерсени неме менен окуйсаңар, инфирадан өзүнчө жалгыз окуйсаңар дейт. Бул туура эмес дейт. Зухурда шек жок да. Туурабы? Шек неде болуп атат? Жумада болуп атат. Ошон үчүн уламалар айтат, бул эме эмес, маселе эмес. Ошон үчүн китептерге келген, буга фатва эмес. Бүгүнкү күндөгү фатва кайсы жерде жуманын шарттары табылса, жума окуй бериш керек. Шарттары табылбаса, анда эмне кылынат? Зухур окусун. Бирок ал жердеги адамдар жума үчүн башка мешитке барып окуйт. Түшүнүңөрбү? Өзү окуйм десе жума окуй берет, пешин окуй берет. Ал эми эhtiyat зухур деген маселеге уламалар бүгүнкү күндө окулбайт деген.